5 жашар бала машина менен элди сүзүп кырсык болгон жерден качып кетти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз, анткени бул сиздин каналыңыз. Жыргалаң суусуна түшүп кеткен экинчи кыз дагы табылды. Бүгүн саат 11:30да Жыргалаң суусуна түшүп кеткен 7 жаштагы кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу ОКМден билдирди. Маалыматка караганда куткаруучулар аны көлдүн дача тилкесинин жээгинен 500 метр алыс жерден алып чыгышты. Маалым болгондой, буга чейин 6 жаштагы кыздын сөөгү суудан 25 май күнү жергиликтүү тургундар тарабынан табылган. Эскерте кетсек, 18 май күнү Туп районунун Михайловка айылындагы дачаны бойлоп өткөн Жыргалаң суусуна 6-7 жаштагы 2 кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат түшүп, жеринде издөө иштери жүрүп жаткан. Путин: Украинанын кожоюндары болбогондо Россия тил табышып алмак. Эгер Украинанын башында кожоюндардын кызыкчылыгын көздөгөндөр эмес, улуттук кызыкчылыкты жетекчилик алгандар турганда, Россия менен эбак макулдашып алмак. Бул тууралуу РФ лидери Владимир Путин билдирди. Ал Өзбекстанга жасаган сапарынын жыйынтыгы боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Эгерде Украинанын Европадагы же океандын ары жагындагы кожоюндарынын кызыкчылыгы эмес, улуттук кызыкчылыктарды жетекчилик алган адамдар башкарганда, эбак тил табышып алмакпыз, деди Путин. Ал ошондой эле Россия Украина боюнча сүйлөшүү процессин улантууга даяр экенин, бирок аларга кандай сунуштар берилери белгисиз экенин кошумчалады. Булак Спутник KG. Ассаламу алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Казакстанда 5 жашар бала машина менен элди сүзүп кырсык болгон жерден качып кетти. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазууда. Интернет желесинде унаанын элди сүзүп баратканы тартылган видео тарады. Окуя болгондон кийин бала унаадан чыгып башка тарапты көздөй чуркап баратканын көрүүгө болот. Маалым болгондой, унаанын ичинде отурган 5 жаштагы бала кол тормозун кое берген. Натыйжада унаа турган жеринен жылып адамдарды сүзгөн. Түрдүү жараат алган 5 киши ооруканага жаткырылганы белгилүү болду. Милиция кылмыш ишин козгоду. Эми ата-энеси эмне себептен баланы унаада жалгыз калтырып, этиятсыздык кылганын түшүндүрүшү керек. Булак Супер KG.